Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. KG недвижимость агенттиги кезектеги кардарыбыздын бүгүн ачкычын алып, куттуктаганы келдик. Ооба мекендештер, кардарыбыз мына эң сонун райондон үй алды. Анда эмесе кеп көрсөтүп берели. Атайын Самара өзү келип куттуктаганы келди да. 8-ci qavatda үй алды. Ар дайым кыялданыңыз, кыялыңыз ишке ашсын. Бүгүн кардарыбыз 2 бөлмөлүү өзүнө жаккан сонун квартиранын ээси болуп отурат. Биз болсо ачкычы тапшырып, кардарыбызга жакшы сөздөрүбүздү айтып, кеткени атайын келип отурабыз. Мекендештер, канча ай убакыт өтпөсүн, канча күндөр өтпөсүн, кардарыбыз сабырдуулук менен бир да жаман сөз айтпай биз менен бирге күттү ушул үйдө. Айтат го кыргызда бир жакшы сөз бар, убакыты сааты чыкпаса эч нерсе кыла албайсың дегендей. Бирок бир аз күттүк, ошол күткөнүбүз бүгүн ишке ашты деп кардарыбыз аябай кубанып отурат. Биздин компаниядан 10 күндүн ичинде, 1 айдын ичинде, 15 күндүн ичинде үй алгандар дагы бар туугандар. Бирок ар биринин ситуациясы бири-бирине окшобойт. Бирок ошого карабастан кардарлардын анча-мынча каприздерин көтөрүп, KG недвижимость агенттиги ар дайым талыкпай кызмат кылып келет. Кардарыбыз кайсыл жерден кандай үй алды деги эле азыркы учурда үй алуу негизи ыңгайлуу, проценттик ставкалар көтөрүлүп жатканы менен үйдүн баалары аябай жакшы азыр. Анда Жаныбек азыр айта кетсин, кандай үй алды, деги эле район кандай, бардыгы жөнүндө. Ооба мекендештер, Москва шаары, Московская область, город Либерцы, Гагарин көчөсүнөн 2 бөлмөлүү турак жайдын ээси болуп отурат. Бүгүнкү биздин кардарыбыз андыкта кетип анда өздөрүнө сөз берсек, сөздү берип күлүчүн тапса алам да. Абонуңор кут болсун, ар дайым жакшылыктар болсун, сонун көзүмөндөр болсун, бактылуу эң башкысы. Үй бүлөлүк бакып, балдарыңардын сыйматын көрүп, ар дайым ушинтип ээрчишип жүрө бергиле. Айтып кеттим жана дагы, биздин компанияга кайрылып бир дагы ачча сүйлөйт. Нилуфар бир жолу Самара эже биздики болобу деп сурап калды. Анан айттым, эч качан мен кардарларымды таштап койбоймун, сөзсүз болот. Бирок колуман келгенин баарын жасап атам, үй алып берем буюрса дедим. Ошол болду, башка эч кандай ачча сөз сүйлөгөн жок. Бирок бүгүн үйлөрү аябай сонун. Өздөрү да айта кетсин биздин компания жөнүндө кандай болду. Şu milletlik çoğun rahmat bildirip, razısılığımız bildiririz. KG недвижимость ne boyunca şu kütkönümüz Xudo xohlasa kvartira o'ta yaxshi. Biz aytgandan ham biz kutgan narsadan ko'proq bo'ldi-da. Biz boshqa nima kutdik edi? Misol bu kvadrat metr, misol bu yerdan biz qiyin masala edi-da. Biz uzoqqa kelganda o'ylanib qoldik, qachon ne bo'ladi ekan deb. Yo'q, Xudoga shukr, sizlarga cho'ng rahmat. Ne deydi? Bizde KG недвижимостьga обращение qilganimizda через internet, YouTube'dan ko'rib, TikTok'dan ko'rib, o'shandan ko'rib, ayam ko'rib kelib aytdilar, shu bor ekan, shu qarab ko'raylik deganda anan sizlarga kelganmizda, shu YouTube'dan shu nima orqali kelganmiz. Bir aytmaylar, bir uni qo'yib, shu orqali kelib, nega keldik? To'liq tushuntirib berasizlar, любой ma'lum so'zga chiqasizlar. Misol o'zimizdan, misol biz kirajdanmiz. Bizdan o'ruslarga borsak bo'ladi, biroq o'zimizlarga ko'proq ishonasizlar, baribir o'zimizga nima bor. Ne qilganda ham o'zimizga podeshka berib, o'shaning uchun sizlarga qarab olamiz.
Силерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Үй алгандан кийин үй баягы сделка болгон учурда анча деле сезимдер болбосо керек, анан азыр күлүштү алгандан кийин прям башкача болуп атсаңар керек, өзүңөрдү сүйүнүп, ушул үй эми силердики, ушуну оңдосоңор дагы, түзөсөңөр дагы уже өзүңөргө кандай өзүңөрдүн вкусуңар менен Жок, оңдойсуңар. сделкага баргандайам биз шундай курсам болуп кеттик, сделка болуп атат. Анан сделкадан кийин биз күттүк качан чыгышат. Бүгүн эртеңден да бул бүгүн саат 8-де күлүштү аламыз экен. Эгерде сиздер дагы үй алам десеңиздер, биздин компанияга кайрылсаңыздар болот. Албетте ситуациябыз жакшы болуп, биз алып бере алсак гана сиздерди клиент кылып алып, сиздер менен иштешебиз туугандар. Андыктан баардыгыңыздарды кеңсебизде күтөбүз.